Чындыкты daha бергиле мыйзам чегинде. Ушинтип эле барлар ата-энелер сыздап отура береби. Кандай армияга жөнөтүп, жакшы ниет менен ушинтип алып келсек, биз кандай болобуз ата-энелер? Сәл мындай прошлыйраак болду, деле болбой. Жеп коеюн десек, ана кой деди. Булар деди, мындай эле алып келгендер деди. Так что сен мындай жакшына эле жооп бере бер мына суроолорго. Жок, буларга эч ким не кылган жок ака. Ошондон болгонундай эле жооп берип сүйлөп койгула. Силерге эч ким кыйнаган жок. Ошону айтып кой, мен ошо. Болбосо башка силерге окшогон бир эмне болгондо талкалап таштайт эле уже. Алып келген силер болуп атсыңар. Чөөр, сен айтты го чөөр деп. Кезүү бакса дагы адамчы мындай кезүү мен бактым эле бүгүн малың жоголуп кетти, же болбосо мындай болуп калды деп алып кеп берет. А сен өлүктү алып келип атасың, бир адам ол, жөнөкөй бир айван эмес. Сен жоопкерчиликтүү болуп келе атасың ошону. Жүрөгүң ооруп атса ошону болгондой айтып кой, мындай болуп ооруду, анан кийин мындай болду деп кой, всё, башкасы тема жок сенен сурап аткан. Сени жооп берет деп азыр телефонда айтты, чалып берейби же дагы? Чалыңызчы. Чал сен өзүң чал. Өчүрүп коет телефон. Алды го азыр меники жакшына эле алып туруп, ошол жооп берсин, мен жакында эле бардым деди го. Чындык барбы Кыргызстанда? Ошо 450 баланын ичинен бир мени балам. Болса мына айлаклап бол балам армияга барбайбыз деп качып атат деп. Качатта бардыгы. Мекенди коргонго жөнөткөн баланы 45 күн ичинде өлүк алып беришет. Балдарыбызды жиберейин десек, өлтүрүп атсаңар, бирөө балдарын жиберебиз силерге. Барбай эле кой, антарнетип кылып коелук десем, жок апа, барып келе берейин элдин катарында деген. Жакшы ниет. Кара Суу районунун Ташарык айылында Карагуловдордун үй бүлөсү аскерге жөнөткөн уулунун өзүн эмес сөөгүн тосуп алды. Маркум ушул жылдын сентябрь айынын аягында Баткен облусунун Айдеркен шаарына аскердик кызмат өтөө үчүн кеткен. Акыркы жолу үйдөгүлөр менен байланышып, жакында башка бөлүккө которууларын айткан. Маркум аскер кызмат өтөөгө өз калоосу менен кеткен. Аскер болгону 18 жашта гана. Анан мен барам, оюм жок эле күйөөм алып, кечки саат 5те барсам эле ушул акыбал. Моргто жатат балам жайнап. Олар баары сүйлөшүп алышкан, мени тосуп чыгышты астыман, частын астынан. Балам о больницада моргто экен. Частын астынан чыгып ушу 3 аял мени неме кылып, моргко апарып көрсө, менин бетин эле көрсөттү, калганын иштекесин көрсөткөн жок. Мени ошо машинада алып отурушту, экспертиза немелери бүткүчөктү. Мурду канап, кусту, кан кусту эле деди, одан башка эчтеке айтышкан жок мага. Мен чындыкты издейм. Чындыкты daha бергиле мыйзам чегинде. Ушинтип эле барлар ата-энелер сыздап отура береби? Кандай армияга жөнөтүп, жакшы ниет менен ушинтип алып келсек, биз кандай болобуз ата-энелер? Кече күнү саат 15:00 чамасында аскер бөлүктөн ысытмасы чыгып жаткандыгын айтып, ата-энесине кабар түшкөн. Жакындары барганда маркум өлүкканада болгон. Ошондо каза болгондугун кабарлашкан. Маркумдун денеси көгөрүп, о жери калбагандыгын жакындары билдирди. Айжигит Таалайбек уулу аскерге кетерден мурун текшерүүдөн эч кандай тоскоолдуксуз өтүп, ден соолугу жакшы экендиги айтылган. Ата мен жакшымын деп секен сүйлөдү да. Командир айтты. Талайга деди, балаңыз көн айланып деди, Санчаска алып кысты деди. Ошого түндө экспертизада тергөөчү катуураак неме кылып сураганда, эртең менен саат 5:45 өткөндө Санчаска түшкөн экен. Өкөлдөп, канынан алып текшеришкен экен. Ошол жерде эле көн айланып тускандан эле немеси боор ошо чыгып кетти да. Аттай эле да ден соолугу ошо комиссиядан өткөндө аттай болуп ошол жерде чуркап жүргөн, мен баргам 22-синде. Ата бар жагынан кыжалат болгон, мен жакшымын деген да. Бул окуя боюнча чек ара кызматы аскер кызматкеринин дени табы көтөрүлүп, медпунктта жаткырылганын билдирди. Кийин ден соолугу начарлап, оозунан кан кетип көз жумган деп берилет маалыматта. Маркум Айжигит Таалайбек уулунун сөөгүн жеткирип келген аскер бөлүгүнүн командиринин орун басарынан айлели топтолуп жооп берүүсүн талап кылышты. Жергиликтүү тургундар маркумдун эч качан оорубагандыгын айтып, ооруканага түшпөгөндүгүн билдиришти. Ошондой эле аскер бөлүктө тартипти көзөмөлдөп, бул иште жооптуу экенин эскертти. İçine bir karış gerek. Kırgızistan'dan korkup aytat, Kırgızistan'ı bir yaktan jep atat, ayaktan jep atat deyt. Baldarınızды жиберейин десең, өлтүрүп атсаңар, бирөө балдарын жиберебиз силерге, армияга. Берилген объектте, как положено, тамагын ичип келген, Санчаска келип неме кылган.
Кийин эле өзүнү жоготуп ошол больницага барганбыз, ошо чакырганбыз. Биринчи жардамды. Чакырган учурда ошол келип өздөрүнүн көмөгүн көргөздү, бирок тилекке каршы жан үзүлүп калды. Аскер кызматкердин өлүмүнүн объективдүү иликтөө үчүн аскер кызматкердин сөөгүнө экспертиза жүргүзүлүп, ага аскер прокуратура жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү катышкан. Экспертизанын жыйынтыгын алуу үчүн Бишкек шаарына жөнөтүлгөн. 1 жыл ичинде эле 4 аскер кызматкери каза болгон. Мен аскер бөлүктүн командиринин орун басарымын. Бул жака эми мен деле жүрөгүм кандай рота же батальон эмне? Отряд. Отрядта дневальный турабыз. Дневальный, ночной дневальный, патрульный дневальный, ротный бардыр. Дежурный порота. Жаңжал болуп атса, ротныйда оружие болот. Оружие эканын күлүш ошондо болот. Эмнече ошол баштадан тетебей токтоп тур, мына жерде тополоң болуп атат деп сиренаны басып, гудокту басып тревога көтөргөн эмес. Эмнени кылып атасыңар? Биз 60-жылдары служба кылган адамбыз. Азыр тем более бардыгы бар ошол жерде. Камера көрүнүп турат, башка мыналар туруп претензия коюп атат. Орустарды албайсыңар, тажиктерди албайсыңар, армияга биз менен жашаган өзбектер барбайт. Депутаттардын балдары вообще барбайт. Карапайымдын балдары барса, ушундай болбосо ким жөнөтөт эртең арыздан? Аз келгенсип түнү менен алып атасыңар, басмачылык кылып, эртең базардан табабыз буларды деп. Үйдө эле турат балдар. Ишо көп бар. Мейли бар. Жок, азыр шергиздер экен. Жерде солдат урбайт. Бир кризис болсо, эркекке бетиңен айтам. Контрактный урат, урсач. Бетиңен айтам, эркекке. Жок, азыр контрактка көтөрүлөт албайт. Сен кандай болтасың билбейм мен. Камераң барбы ошо бул? Контрактный ким? Камера барбы азыр? Барбы? Мынаны жетелеп барып эле көрсөткүлөчү сөктү ошо. Камера бар да бирок. Өзүң көрө аласың ошо? Бар, камерага көрө аласыңбы? Сен мындай эле көрүп туруп эле айтасың. Сен камераң азыр жетелеп апарып көрсөткүлө. Камера бирок өчпөй турат деп ишенесиңби өзүң? Түшүнүп атам мен. Сөзүң сан? Камера өчпөй турат деп өзүң ишенесиңби? Өчпөйдү камера деп. Тони тартып турат. Көрдүңбү? Бу жерде эмес. Мындай онун о. Телеттен алып койгон да. Азыр бардык заман өнүккөн мал, бардык интернеттен көрүп атат, барып көрсеңчи. Алло, адамдар мурун койдон калып кеткен эмес, Тура, сиздерге кошулам, жок эме да. Мында Кудайдын алдында мен чындыкты айттым да сиздерге. Жок, сен өзүңө 100% ишенесиңби ушу бала жүрөгү кармай өтүп кетти деген? Мен врач болбосом ака. Жок, талдак жеп өтүп ишенесиңби сен? Башым ооруп келди атасың го жүрөгү ооруп, башым ооруп. Врач эмес эле жөнөкөй эле мындай. Жөнөкөй малда эле адамдын ясына барбайбы? Неге карта жүрөгү кармак? Неге бөйрөк отказ бербей жүрөгү кармак кала эле? Жүрөк эң оңой да тура. Сразу өлөт да тура. Сен айтып атасың го жүрөгү кармак. Жок, жүрөгү кармады деген жок. Өзүн жоготту. Койсоң ондай. Майли чукап келсе жүрөгү кармак. Баягы билмелөө десең ишенет да мен. Мана жөлө басып жүргөн адам жаш бала ишенбейсиң да, бир оорукчан болсо анан жүрөгү кармап түркүс болуп калды деп ишенесиң да. Ишенесиң бери билебиз, ушунабыз бизден мындай. Içine bir karış gerek. Kırgızistan'dan korkup aytat, Kırgızistan'ı bir yaktan jep atat, ayaktan jep atat deyt. Baldarınızı vereyim desen, öldürüp atsaňar. Birөө baldarını jep berебиз силерге, армияга. Kızıksыңар, анан кийин мен орун басарымын деп келип алып, мен не болгон өзүнөн өзү өлүп калды, бир күнү ооруду десең, ошо бул болбойт да. Актан үчүн сени жиберип кой, чакырып ана эмелериңди, чоңдорун, кама. Ошолорду чакырып жерге элге жооп берсин. Эле чайды иче бересиң да кийин. 3 күн, 7 күн ичпей жүрөт нада буйтчу. Билесиң кандай жерге барганда ичпей. Ата-энеси кан жутуп отурат жерде, эми 18ге чыккан баласын жоготуп, өз ордуна сен өзүң коюп көрчү. Коюп көрчү сен ордуна өзүң. Сен балаңды ошентип өлтүрүп койсо сен не болосуң? Жок, ошончо чынын сүйлөп. Жүрөгү ооруп атканда эмес, бу жердечи шалаакылык болуп атат, силердин армияңарды кыргыздарды вообще барбаш керек. Сен чатак себегине ишенесиңби 100% өзүңө? Мына мерде армияга барып келген балдар турат, мына билип атат баарын, армияга барып келген балдар мына. Башынан өткөн балдар мыналар, Таяк жеген 100% таяк жеген. Башынан өткөн балдар мыналар, Ол ооруп турган бала эмес. Ооруп турган бала эмес, onu бардыгыбыз билебиз оны. Чыгылы. Ошо эменичи бизчи талап коюшубуз керек. Ошо урган балдарды, мисалы, камералар барбы?
Военный частта. Жоқ та қазір, ака, барсаңыз жоқ ол. Жоқ та, бұлар атай оны жоқ қылып қойған. Себебі ондай нәрсені ол. Баласын Біреулер айтып қоймас. Абекенің баласын әкеліш керек, ошо билет. Ака, оны ям қыс болған. Оны ям қыс болған. Даже телефонда алды баятпай, азыр уже. Ошолар табыш керек. Ошо баягылар жазасыз калбаш керек, ошону өлтүргөн адамдарчы. Анан бир командир келип алып, олордун көтүн жаап, олар дагы оякта калагандай жүрө бербеш керек. Бул аскер бөлүктүн